Эфирде Бишкек Транзит. Апрель күнгі дүйшөмбү эфирде жаштар телегечеси жана Бишкек Транзит программасы. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, адаттагы эфирде Бишкек Транзит программасынын экинчи чыгарылышы. Мен сиздердин үйүңүздөрдөн эшик какпай кирип келип, сиздер менен саламдашып отурганыма аябай кубанычтамын. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эгер эсиңерде болсо, Бишкек Транзит программасы өзүнүн биринчи санында сиздер менен мындан ары өзүнүн рубрикалары аркылуу сиздерге ар түрдүү көрсөтүүлөр даярдап турар жөнүндө убадасын берген болчу. Бүгүн дагы биздин программада өзүбүздүн илгеркеле рубрикалар. Эфирде Бишкек Транзит программасы. Эгерде эсиңиздерде болсо, Бишкек Транзит программасынын ТВ Парк рубрикасы болуп жаткан окуялардын каармандары жөнүндө маек куруп берүүнү сиздерге өзүнүн биринчи санында убада берген болчу. Бүгүн дагы мына ошол убадага ылайык биздин негизги окуялардын бири бул Борбор шаарыбыздан орун алган Ош базарынын тегерегинде жүрүп жаткан ар түрдүү ушактар, ойлор, көйгөйлөр. Тагыраак айтканда Ош базары тияка көчүп кирип, бияка көчүп кирип, Ош базары жоюлуп тур дегеле ар түрдүү ушактар. Ал эми ТВ Парктын чыгармачылык жааматы мына ушул маалыматтар анык фактыларына жооп алуу иретинде Ош базарынын генералдык директору Заиров Чопурмай Заировичке кайрылып төмөнкү суроолорго жогорку жоопторду алдык деген максаттабыз. Демек, канча жерден укпа, канча жолу келбе, Ош базары ар дайым эле өзгөрүп аткан. Бул жолку өзгөрүүнүн себеби эмне? Дегеле азыр өзгөрүп атабы же жөн эле көрүнүш? Бул Ош базарынын проблемасы илгертен коюлуп атат да. Мына базар мамилесине келгенден бери Ош базарынын көркү бузулуп калды да. Себеби дегенде азыркы мезгилде элдин баары курсагы ушу базар кылып атпайбы. Базар азыр кайнар болуп калды да. Бул жерге келип баары эле сатуучу болуп алып атат. Профессору бар, мугалими бар, экономисти барбы, водители бар, баары ушул жерден тиричилик кылып ушул жердин курсагын багып атат. Ошон үчүн базардын көркүн бузду да. Особенно могу жерде баягы бешөөрүнүн курулгандан бери анан бери бузулуп калды да. Элдин баары чайкалып бир жака чыгып кетип атпайбы. Мына Бешелино көчөсү жагына. Ушуну түшүндүрүп берсеңиз, Ош базарынын бөлүнүшү. Ош базары десе эле ушул район көзгө келет да. Ош базары дегенде эле баары Ош базары бар Заиров жамандайт да. Бул андай эмес да. Ош базары деген бизде өзүнчө соода борбору болот эле да. Ушу Ош базарынын территориясында биз соода борбору отурат. Ош базары бизге структурно кирет да. Анан бунун территориясында 24 хозяин бар да ар кандай. Бул жерде ар кандай соода борборлор бар экен да. Мынау Токтогул көчөсүндө бир соода борбору, Максат деп аталат. Андан кийин тиги Аларчы Пойма эки жакта ал жерде Чуёл потребсоюз магазин соода борбору бар. Килтеген чоң павильон. Могу эми Киевске карасаңыз Аларчы магазини трехэтажный. Ал биздики болчу, илгери Ош базарынын гостиницасы болчу, аны Минторгко берип коюшкан безвозмездно. Анан мына жака Бешенге келсек, чоң килтеген павильон менен Совхоз Майский менен Нарновку потребсоюз берип койгон. Короче говоря, бул жерде 24 хозяин бар да. Ошого карабастан бир хозяинден сураган болуп аткан илгертен. Порядок жок да. Баягы кыргыздын макалы бар эмес, койчуман көп болсо кой өлөт дейт. Ошондой болуп атат да. Мунун баарына ким күнөөлүү? Эми мунун баарына күнөөлүү эми өзүңөр билесиңер да. Баягы чоңдор бар, илгери өтүп кетти, мурда иштеп кетишкен. Эми бирок азыр кичине иретке келип атат. Мунун себеби мына өзүңөр билесиңер, жаңы мэр шайланды, Борис Иванович деген. Ага бир зам болуп келди, Керимкулов деген, аны билесиз, Медетбек Темирбекович деген. Аябай мындай ишти билген кишилер экен булар. Ушулар келгенден баштап айтышты, Заиров, сен ушу бир колго алгын ушуну, иретке салгын, бүт торговлюну, башкасын башка бүт эмне болсо, санитар жагы барбы, башка жагы барбы, бүт ошону иреттегин мен сенен сурайын дедим, макул дедим. Кудуретиңиз жетеби ошо? Кудурет жетет да. Мунан чоңураак иште кудурет жетип жүргөндө сен. Ошого чейин эмне тоскоолдук берди? Эми ошого чейин баягы правовой база жок болуп атканда. Себеп дегенде баягы мен айтпадымбы, бул жерде ар кандай менчик болуп атпайбы. Жеке менчик магазиндер бар.
ар кандай менчик болгондон кийин баягы Зайыровдон сурайт эле, бирок Зайыров барып бирөөдөн сурайын десең эле сен кимсиңге чыгат да, кыргызча болуп калабыз да. Ошол. Эми булар мага баягы буйрук чыгарып берип атышат. Буйрук чыгарып, ошол Медетбек Темирбекович баарын чакырып, ушул жерде бүт тиричилик кылгандардын баарын чакырып, жетекчилерин чакырып айтты. Мына ушу Зайыровдон сурайбыз. Эми Зайыров менен силер ушулар договор түзөсүңөр, келишим условиясына мындай болот да, тартипти сактоо, тартипти бузбоо, андан кийин правила торговляны кармаш, санитария жагын кармоо, анан тротуар, газон дегени бузбоо, ушулар негизги маселе болуп атат да. Көптөн бери сурап жүргөн нерсем, мисалы үчүн азыр базардан сатып эле отурган кишиден сурасак, жашырын эмет да. Кимдир бирөөгө взнос төлөйт. Чынбы? Ушулар кимге карайт? Эми взнос төлөбөйт, булар баары тариф боюнча баягы саткан жерине акча төлөйт да. Булар эми өкмөткө кетет, өзүңөр билесиңер, 5% деген налог бар. Анан кийин 35% НДС, анда ошолордун баары өкмөткө кетет да. Анан калганы наразыйди производство. Мунун баардыгы базардын ичиндегилер. Базардын сыртында отургандар. Базардын сыртында отурганы баары эсепте. Ал эми мындай чалганда андай мындай дешет, базарда бүт баягы казнага түшпөйт, андай мындай дейт. Бирок күндө 25 киши келет инспекциядан, налоговый. 30-40 киши келет налоговый полициядан. Анан милициясы келет, санврачы келет, прокуратурадан келет, акиматтан келет. Бул текшерүү жаңадан зор коюлган азыр. Бирок бир механизм болбой атат да. Ошол маселени акыры чечпей атышат да. Келип текшерет, сүттөн текшерип кетет да. Накладын көрсөтөт. Бул каяктан алып келдиң бул майды, мону печеньени каяктан алып келдиң, муну каяктан чыкты, эмне үчүн кымбат сатып аласыз деп бул терең текшербей атат да. Терең текшерип чыгат да. Эмне үчүн майды 11 сомдон сатып атасың, кайерден алып келдиң? Тияктан алып келдиң. Ошонун чыккан жерине барып карабайбы? Цехин караса билинет го. Калькуляциясын караса билинип калат да. Эмне үчүн кымбат сатат? Эмне үчүн мындай алып сатарлык болуп атат да? Негизинде закон эле эми жок да, ошол алып сатарлыгы жок да. Базар мамиле деп эле баарын таштап кетет да. Эми могу вещевой базарды айталы. Буюм базарын. Сизге карап калды бул дагы. Вещевой базар баягы мындай да, ушу барахолка вещевой рынок түзүлгөндөн бери баары киоск күйүп кетсе дагы Зайыров деп чыгарат газетага. Бирдеме болуп кетсе дагы Зайыров деп чыгарат. Ал деген Зайыровго карабайт. Ал өзүнүн 5 сары деген өзүнүн мекемеси бар. Анан Берекет деген мекеме, Гилтеген деген 2 директори бар. Ошону дагы эл түшүнбөстүк кылат экенди, баарын карасаңыз газетадан окуйсуз, телевидение чыкканда эле баары эле Ош базары дей берет. Мына телевидениеден жакында көрсөттү жигиттер. Бүт баягы тараза кир. Эми чынында базардын ичинде, бирок биздин базарда эми 20, 30, 40, 50 ар кандай мекеме сатат да. Ошону мен айтып атпайм. Эгерде ошону бир иреттеп алсак, бул ким? Баарың мына кишиге жооп бересиң деп койсок, мен сурап алам да өзүм. Ошондой болуп атат да. Дагы бир ушак жүрөт, чынбы жалганбы? Ошол базарды эски аэропортко көчүрөт экен деген ошол геп. Бул базар опять ошибочный болуп атат да, мындай информация дегенде бул бизде эмес. Биз деген 12 жыл мурун курулган базар. Бул Ош базары деп аталган оштуктар курган. Хоспоздун оштуктар, баягы Жалалабадтын элдери курган, Оштун эли курган, совхоз колхоздор курган, аны жакшы билет да. Вот. Бул баягы сиз айткан базар мына вещевой рынок опять таки. Ошо вещевой рынокты тиги аэропорт жакка көчүрүлөт деп газетага жарыяланып калган да. Бирок көчүрө албай калбады бул. Көчүрүлбөй калды. Демек көчүрүлгөн жок. Жок, көчүрүлгөн жок. Турат го кадимкиде. Кайра анын мындай агарат этип алышпады, капитальный менен стена кылып койгон. Сиздин кыялыңызда эмне бар ушул базар боюнча? Эмне деп көз алдыңызда кандай элестетер элеңиз? Кандай болсо сиздин көңүлүңүзгө төп келген базар болот? Эми базар деген эми азыркы мен көз карашымда базарда адам айтып кеттим го, илгери майрам болуш керек эле да. Базарды иреттеш керек. Бу туура. Мына жаңы мэрдин жасап атканы туура, өкмөтүбүз Апа Жумагович да киришип атпайбы бул кишиге? Жакшы, аябай жакшы нерсе. А киши да берден соода кылабы экен? А киши обыкновенно жөнөкөй эле соода кылып кетет а киши. Карабай, карапайым киши да, мындай татнакай эле. Эми мынау десеңиз, базарга сиз дем алышка келишиңиз керек да. Базарда бар болуш керек, условия болуш керек. Комната мать ребенка болуш керек. Анан баягы перестарелык болуш керек. Бар нерсе болуш керек, условия болуш керек да. Аны үчүн
Аны үчүн базарга условия үчүн акча керек. Илгери мен дагы ушу тейлечү элем базарларды. Обком партия иштегенмин, бөлүм башчысы болуп, Ошто. Ошондо ошо мезгилдерде биз базарды налог менен облагать этпейт элек. Бүт на развитиеге пускать этчү элек. Ана ошондо суусун чыгардат эле, краскалайт болчу, тротуарын коет эле, тапнакай укмуш базарлар болчу. Азыр налог беришибиз керек, аны билебиз, аны налогду түшүнөбүз, туура политика, өкмөттүн саясатын башка биз каршы чыкпайбыз, туура табабыз, эң туура. Бирок бир эле базар баарын багып кете албайт да. Ким менен качы чоң менен сүйлөсөң айтат, ай базарды укрыват этип атасыңар дейт. Бирок базарды текшер менен эл мына Өзбекстандан, Тажикстандан, Оштон керек болсо, Алматыдан аяк-бияктан товарлар келбей калдыбы? Коркот да. Шуну абайлаш керек да. Эми сизге канча жыл керек? Ушул сиз кыялданган базар чындап эле ошол жерде турушчу. Эгерде мен мында өзүмчө ойлоп, анан кийин мында поддержка болсо, колдоо мында колдоп койгон болсо, ушуну жарым жылда болуп койсо болот. Ошо анча-мынча акчаны аяк-бияка кетирбей, временно налогдон менетип койсо, ушуну баягы мен айткандай тапнакай базар кылып эл келип, дем алуу кылыш жерге кудурет жетет. Аны жасашка менин да күчүм жетет. Көз жетет. Иштей турган балдар бар, иштеп жүргөнбүз. Кимден көз каранды ушул маселе? Эми бул өзүңүз билесиз да, бул деген көз каранды өкмөт карап коюш керек, акимчилик карап коюш керек. Туура кагазын жазып, нормативный акт бизге жазып, моуну жаза деп коюп сураса, анан жазабасаң, эй, эмне үчүн жазаганың жок деп сурап койсо, ошол. Бирок туура караш керек да. Ар бир кагаз жазганда, ар бир механизмин пунктуна карап туруп, анализдеп, аныктап, тактап чыгып, кол коюп коюш керек да. Бирок азыр араба жылды деп айта алабызбы? Араба жылды. Сиздер Бишкек транзит программасынын ТВ Парк рубрикасын көрдүңүздөр.